парламентте өкмөттүн программаларынын аткарылышы тууралуу отчет берди. Ал 2017 жылы өкмөттүн ишеним жана биримдик жаңы доорго 40 кадам программаларынын негизинде иш жүргүзгөндүгү тууралуу маалымат берди. Аталган программалардын аткарылышы 91,1% түздү. 2017 жылы төлөмгө жөндөмсүздүк чечүү 11%, кредиттерди алуу 3%, позицияларын жакшыргандыгы байкалды. Экономикалык эркиндик рейтинги боюнча Кыргызстан өзүнүн позициясын жакшыртып 11 позицияга көтөрүлдү. 89 орундан 72 орунга чыкты. Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индекси боюнча өлкөнүн позициясы 9 позицияга жакшырып 111 орундан 102 орунга чыкты. Индикатордун өсүшү, инфраструктура, макроэкономикалык стабилдүүлүк жана финансылык рыноктун өсүшү боюнча компоненттерди жакшыртуунун эсебинен камсыз кылынды. Ошентип, жаңы форматка ылайык өкмөттүн 2017 жылдагы ишинин интегралдык көрсөткүчү 48,4%ды түздү, 2016 жылга салыштырмалуу 1,5%га көбөйдү. Негизги макроэкономикалык жыйынтыктар боюнча айтсак, 2017 жылы экономикалык өсүштүн оң динамикасы жана туруктуулугу сакталды. Ошондой эле өкмөт башчы экономикалык өсүш 2017 жылы 4,6%ды түзүп, болжолдуу көрсөткүчтөн 1,1%га жогору болду. Мында ИДП 521 миллиард сомду түздү. Андан тышкары жан башына карай ИДП 1178ден 1272 АКШ долларына чейин эсептелип, 8%дан ашуун жогорулады. Экономикалык өсүш экономиканын бардык тармактарында камсыздалып, ал эми өнөр жайдагы реалдуу өсүш 1,5ти түзгөнүн маалымдады. Атап айтсак, металлургиялык өндүрүш боюнча 3,3%, электр энергиясы боюнча 10,1%, тамак аш продукциясы биз жанагы басым жасап аткан кайра иштетүү жагында өсүш башталды, 15,3%ды түздү. Айыл чарбасында 2,2% өсүш болду, анда мал чарба продукцияларын өндүрүү 2%га, өсүмдүк өндүрүү 2,5%га көбөйдү. Инфляция 3,7%ды түздү. Биз болжолдогонбуз 5-7%га барат деп. Тышкы карыз 2017 жылдын акырында ички дүң продукцияга карата 53,9%ды түздү. Банк секторунун кредиттик портфелин долларлаштыруу деңгээли орточо алганда 2017 жылы 2016 жылга салыштырганда 4,3%га азайды. Долларлаштыруу бизде азайып баратат, бул жакшы көрүнүш деп эсептейбиз. Жана ал 41,3%ды түздү. Депозиттик базаны долларлаштыруу деңгээли 2016 жылга салыштырганда 7,2%га азайды, жолсо 49%ды түздү. Мурун 57%дын тегерегинде болгон. Андан тышкары Кыргызстандын ИЭПтеги мүчөлүгүнүн көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат берди. Жарандарыбыз иштегени барган өлкөнүн жарандары менен бирдей укукка ээ болушту. Алардын үй бүлө мүчөлөрүнө барган өлкөлөрүндө социалдык жана медициналык тейлөө жеткиликтүү болуп калды. Жумушка орношкондо алардын квалификациясы жөнүндө документтер толугу менен таанылат, деди Мухаммедкалай Абылгазиев. Мындан улам өлкөбүзгө акча которуулар 24%га өстү мекендештерибизден. Жалпысынан 2,4 миллиард доллар болду. Евразиялык биримдик жөнүндө келишим күчүнө киргенден тартып 43 секторга кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рынок иштеп, мындан тышкары кызмат көрсөтүүлөрдүн 18 сектору боюнча либералдаштыруу планы ишке ашырылууда. Алар боюнча бирдиктүү рынок 2019-2021 жылдары иштеп баштайт. 2017 жылдын ичинде 43 ата мекендик ишкана Евразиялык биримдик мүчө мамлекеттердин аймагында өндүргөн товарларын жеткирип жана сатууга кирүүчү ишканалардын реестрине киргизилди. Сапаттын инфраструктурасын, лабораториялык инфраструктураны түзүү, ошондой эле сырткы чек арада өткөрүү пункттарын модернизациялоо боюнча пландуу иш улантылат. Президент тарабынан 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы катары жарыялоосуна байланыштуу өкмөт аймактарга өзгөчө көңүл бөлүүдө. Кыргызстандын ар бир облусунан тандалган 20 пилоттук шаардын базасында өнүгүүнүн ресурстарын тартуу маселеси турат. Парламентарийлер бул аракеттер өкмөт тарабынан кандай ишке ашаарына кызыгышты. Президенттин жарлыгы чыккандан кийин 3 топ түзүлгөн. Биринчиси бул юридикалык жактарды караш керек. Бардык мамлекет бутактары, жергиликтүү бийлик,
райондун деңгээлиндеги бийлик, областтык бийлик, анан республикалык бийликтердин өзүнүн карым катнашы боюнча. Анан жана мен баяндамамда айтып кеттим, көбүнчө бийликтин өзүнүн укуктарын жергиликтүү бийликтерге берүү боюнча ушул жерде каралып атат. Андан тышкары финансылык карым катнаш боюнча жергиликтүү бийликти күчөтүү боюнча алып барышыбыз керек саясатты. Анан азыр болсо жанагы айтып аткандай ирригация, таза суу, анан социалдык объектилерди салуу, коммуникация, жол менен энергетиканы салуу боюнча чоң иштер алып барылып атат. Аны биз жакында дагы бул боюнча өзүбүздүн оюбузду айтабыз өкмөт. Өкмөт инвестицияларды тартуу жана бизнес жүргүзүү шарттарын түзүү иштерин күчтөндүрөт. Ошондой эле премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев парламентарийлерге жеңилдетилген салык шарттарын түзүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымдады. Анткени коммерциялык банктар аймактарды өнүктүрүүдө активдүү катышуучулар боло алышат. Өткөндө финансылык институттар менен жолуктук. Анан мен ошол жерге шарт койдук да, эгерде региондордо мына Баткенде, же Таласта, же Нарында барып башкы офисин ачып, анан ошол каражаттарды ошол регионго тарата турган болсо, анда салык жагынан жардам берели депчи. Себеби дегенде ошол жака банк бара турган болсо, мен ойлойм ошол жумушчу орун ачылат, айлык акы алышат, жанагы региондун жашоо шартына да тиешеси бар да. Мен ойлойм ошол жанагы курулушту эмне үчүн барып айтат дегенде, биринчиден элдин алганга каражаты да азыраак, экинчиден жанагы салык боюнча дагы регионду өнүктүрөбүз десек, жеңилдиктерди беришибиз керек да. Эгер ошол жака барып салам десе, жер боюнча жеңилдик беришибиз керек. Анан жанагыдай салык жагынан жардам берсек, мен ойлойм ошого мындай жакшы салым кошобуз да. Өкмөттүн позициясы ушундай азыр. Ошондой эле жеткиликтүү турак жай программасы тууралуу дагы маалымат берилди. Анын алкагында турак жай менен 3,43 миллиард сомдон ашуун суммага 3118 үй бүлө камсыздалды. Буга чейин премьер-министр ипотекалык насыялоонун жылдык үстөгүн 6%га чейин кыскартуу маселесин карап чыгуу зарылдыгын билдирген. Эгерде жана ипотеканы башкаларга да беребиз десе, региондорго ошондой стимул кылчу механизмдерди алып келишибиз керек. Жогорку кеңеш премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин 2017 жылдагы өкмөттүн аткарган иши тууралуу отчетун канааттандырарлык деп тапты. Премьер-министр макмал кенинин иштөө мөөнөтүн узартуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Өкмөт башчы атамекендик экономиканын түзүмүндөгү тоо кен өндүрүү тармагынын стратегиялык мүнөзүн белгилеп, анын натыйжалуулугун жана артыкчылыгын жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгуунун маанилүүлүгүн айта кетти. Кыргыз Алтын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбеков маалымдагандай, премьер-министрдин тапшырмасына ылайык уюмду өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыккан. Анын негизги милдети чыгашалуу өндүрүштүк филиалдарды биргелешкен ишканаларга өзгөртүп жана жаңы кендерин, ошондой эле инвестицияларды тартуу болуп саналат. Премьер-министр Бишкек жана Ош шаарларында жөө жүргүнчүлөр үчүн көчөлөрдү түзүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады. Белгилей кетсек, тарыхый музей, оюн-зоок, маданий көргөзмөлүү аянтчасы, телөө жана соода объектиси каралган туризмдин борбору болуп эсептелген ири заманбап шаарлардын шаар куруу тажрыйбасы жөө жүргүнчүлөр үчүн көчөлөрдү түзүү жана аны пайдаланууга жетиштүү тажрыйба топтой алды. Бул шаарлардын туристтик жагымдуулугун арттырат. Буга катар жөө жүргүнчүлөр үчүн каралган мындай көчөлөр жарандардын эс алуучу борборлоруна айланат. Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары 1 айлык мөөнөттө жөө жүргүнчүлөр үчүн көчөлөрдү түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуусу сунушталды. Жөө жүргүнчүлөр үчүн көчөлөр дүйнөнүн дээрлик бардык шаарларында бар. Автоунаалардын кирүүсүнө тыюу салынган ири көчөлөрдүн бири Копенгагенде жайгашкан. Нью-Йорк шаарында жөө жүргүнчүлөр үчүн алгачкы аймактар 2010 жылы пайда болгон. Анда бийлик шаардын борбордук аянты Таймс-сквер аркылуу унаа кыймылына чек койгон. Пост советтик аймактагы белгилүү жөө жүргүнчүлөрдүн көчөсү катары Москвадагы Арбат көчөсү таанылган. Мен айылда туулуп чоңойгом. Жер иштетип, түшүм жыйнап, ата-энеме жардамдашууну дайыма жакшы көрчүмүн. Ийгиликтүү фермер болуш үчүн жакшы даярдыктан өтүү керек экендигин мен мектепте окуп жүргөндө эле билгем. Кесиптик лицейде бизге мал багууну үйрөтүштү. Электр жана газ менен ширетүүнү үйрөтүштү. Дыйкандын техникасы кандай татаал болбосун, аны башкарып оңдоону үйрөндүм. Эми трактор, комбайнды оңдоп, түшүм жыйнай алабыз. Бүгүн биз өзүбүздү гана эмес,
өлкөбүздү да багалабыз. Кесипке үйрөнүү менен бирге сиз мамлекеттик үлгүдөгү диплом менен сертификатка ээ боло аласыз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү агенттиги. Кесиптик техникалык билим, келечекке ишеним. Кыргызстан меймандос өлкө. Кайталангыс табият. Өзгөчө маданият. Улуттук даамдар. Ушуларды тыкан үйрөнүп, заманбап туристтик тейлөөгө туура киргизүү керек. Гид экскурсоводтору, улуттук даам жана көчмө ашкана ашпозчулары өлкөнүн кесиптик лицейлеринде даярдалат. Тажрыйбалуу узатуучулар сизди татаал туристтик багыттарда коштоп, тарых санжыралар тууралуу баяндама беришет. Коопсуздугуңузду камсыз кылып, сапарыңыздын түйшүктөрүнө көмөк көрсөтөт. Эңсеген кесибиңизди тандап алыңыз. Көксөгөн чокуну багындырыңыз. Кесипке үйрөнүү менен бирге сиз мамлекеттик үлгүдөгү диплом менен сертификатка ээ боло аласыз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү агенттиги. Кесиптик техникалык билим, келечекке ишеним. Мени ушинтип бала бакчага киргизишти. Ошентип мен аттестатты алдым. Ушул эле жол менен жогорку окуу жайын дагы бүтүрдүм. Ушул нерселер баарына жагып жатты. Ошентип мен чоңойдум жана паракорчулукка толеранттуу карап калдым. Ар бириңде тандоо бар. Өзүңдүкүн танда. Улуу муундун катасы оңдолгус натыйжаларды алып келет. Жана бул өсүп келе жаткан муундун эсинде паракорлук норма катары калыптанат.